Aksı okuyalarının Kırgız tarihinde özgöçe bir ornu vardı. Aksı okuyasının kurmandıkların eskeri işçaraсын KSDP partiyası Bişkek şahrında uyuşturdu. Anda murдағы prezident Алмазбек Атамбаев söz söyledi. Өлкөдөгү саясий абал тууралуу söz салган Атамбаев төмөнкүлөргө токтолду. Tarıkçılığı, imandılıkçılığı деп бүтүрүп аттым менен. Эми болсо мына имандылыктын ордуна мамлекеттик идеология катары саткынчылыкты кылып атат. Sen satsan жакшысың да. Satpasan камайбыз. Жанындагылар карагыла. Саткындар, саткындардын заманы келип атат. Бул кандай шумдук? Комшу мамлекеттер күлүп атат. Биз кайгырып атабыз. Андан ары söz алгандар партия ичинде жаңыланууга толук мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн айтып өтүштү. Кыргыз саясатына жаңы жүздөр келиши керектиги да белгиленди. Саткындар дайыма тарыхта болгон. Азыркы күндөгү партиялардын ичиндеги депутаттардын, мурдагы өкмөт мүчөлөрүнүн сатып кеткени бул бир жагынан оор болсо, экинчи жагынан силер үчүн аябаганда чоң эшик ачып атат. Социал-демократтардын жаңы жолго түшкөнгө, өзгөргөнгө, жаңы мүчөлөрдү алганга, өзгөчө жаңы жаш саясатчыларга басым жасаганга жаңы мүмкүнчүлүктөрүңөр пайда болду. Экс-президент менен учурдагы ажоонун ортосундагы мамиленин начарлашы айрым саясатчыларга, айрыкча жогорку кеңештеги көпчүлүк депутаттарга өзгөчө сыноо шартын түзгөнүн талдоочулар айтышат. Мунун арты менен бийлик алмашкан сайын эскисин жамандап, жаңысын жактаганга мыкты үйрөнгөндөрдүн жүзү дагы бир ирет ачылганын белгилешет. Буларды андай жогорку кеңеште билбейм кандай отурушат. Буларды эми телегөрүүчүлөр кечирип койсун, сойкулук деп коет да. Жумуштан түшүп калса, анан муну жамандаш. Бул сойкулук деп коет. Ал эми азыр мына Сооронбай Жээнбеков отуруп атпайбы, Жээнбеков. Мүмкүн буга өтүп кетиши мүмкүн. Жамандык кылышкан аркы беркиге, ушак айың сөзгө бийликтен шубатыңыз буга да өтүп кетиши мүмкүн да. Учурдагы парламенттин курамы тууралуу буга чейин эле ачуу сөздөр туш тараптан айтылып турганы маалым. Бизнес арты менен мандатка ээ болуп калган көпчүлүк эл өкүлдөрүнүн бийлик башына келген кишиге көз каранды болуп, айтканынан чыкпай күн өткөрүүдөн башка айласы жоктугу да сындалып келет. Саясатчы Адахан Мадумаров да парламент тууралуу буларды айткан эле. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеш бул биржа. Муну өкмөттү колдоп бер десе колдоп берет. 3 күн өткөндөн кийин кокуй жаңылып калып турубуз, муну кетириш керек экен десе, дагы 5 киши кошулуп кетирип берет. Ушул өкмөт. Биз Аскар Акаевдин мезгилинде нааразы болуп жүрүп турбуз. Чөнтөк парламент болуп калды, юридический отделге айланып калды деп. Биз ошондо ар бир министрди керек болсо өткөрбөй коет элек. Эмнеге программасы жакпайт эле. Бүгүн мени кечирип коесуздар, өкмөт башчыңардан баштап вице-премьериңиз бирөөсүн да тааныбайсың. Кайдан келип калды? Эмне болгон киши, тажрыйбасы кандай? Ал кандай принцип менен келип атат? Мени жакшы көрөт, менин айтканымды жасайт. Андыктан учурдагы бийликтин доору бүткөн соң, Сооронбай Жээнбековду да кадимкидей каралоо иштери дал ушул күндөрү жактап жүргөн саясатчылар тарабынан жүргүзүлбөйт деп эч ким кепилдик бере албашы эскертилет. Деги эле кыргыз саясий элитасы жаңыланууга муктаж. Адат болуп калган, эгер ушул саясатчылар жаңы элита бир жаңы кан келбесе, жаңы адамдар келбесе, бул сөзсүз эле 6 жылда дагы эле, мына 5 жыл, 2 жыл өтүп кетти, 4 жылдан дагы эле ушул ахвал болот да. Бирине бири өткөн, бул адамдар ушул циркуляция жүрө берет. Ал эми экс-президент менен учурдагы ажоонун ортосундагы маселени өз кызыкчылыгына пайдалангандар үчүн бул тиреш керек болуп жаткан эле болбосо, катардагы карапайым журтка бул көрүнүш жагып жаткан жери жок. Андан бөлөк кылар жумуш, чечүүнү талап кылган маселелер толуп жатканын айткандар четтен чыгат. Ömür boyu üy bilelik avtoritardık rejimler menen güreşip atıp, uşunday adamdın için görmey, tışın ile görüp atıp, uşunday adamdı, uşunday üy bileni koldop жүрüp, birlik kap gelgenim için Kırgız elinden geçirim sıra. Men eç kaçan üy bilelik kılandуу başkaruğa yol berбейм, урматтуу агайын туугандар. Yol berбейм. Biz мыйзамды сыйлаган, адилет, эркин коомду курабыз. Өткүрбек Рахманов, Эркин Салиев, 7-канал.